Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга bir жолу bir сахаба келип, ассаламу алейкум дегенде, ва алейкум ассалам деп жооп берип, сага 10 сауап болот деген. Саламдашу бекер эмес. Буга акысы берилет. Аллахтын тарабынан сиз саламдашы ассаламу алейкум деп айтканыңыз үчүн сизге сауап берилет. Экинчи киши келип калды, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп кошуп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Сага 20 сауап болот деди, бир сөздү кошконда. Демек, бизде саламдашуу дагы, саламга кайтаруу дагы бул бекер эмес. Үчүнчү киши келип айтып атат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дейт. Пайгамбарыбыз жооп берди. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сага 30 сауап дейт. Кээ бир риваяттарда келет, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва магфиратуху деп келет. Бул не дегенде эмне? Сизге мен Аллахнын саламын, тынчтыгын, алейкум ва рахматуллах, Аллахнын райымын, берекесин, кечиримин каалайм деген сөз. İçinde ulu dualar turat içinde. Жашырынган өтө улуу дуалар бар. Пайгамбарыбыз bir hadiste айткан тугандар. Качан эки мусулман келип жолугуп саламдашса, Аллахнын тарабынан 100 рахмат түшөт экен. Ким биринчи салам берсе, 90 рахмат ошак өтүп кетет экен. Салам алганга, алеги алганга 10 рахмат. Экөөнүн кимиси Аллага жагымдуу. Экөө тең саламдашты. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Экөө тең саламдашты. Бирок кимиси Аллага жагымдуураак десеңиз, кимиси пешенеси маанайы жарык, тырышпай, бырышпай, кабагын бүркөбөй, кабагын салбай, мынандай бир машалла маанайы жарык болуп, бир жылмайып учурашкан болсо, ошонусу Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак деп айтты. Тугандар, демек биз кээде мына сабакта салам, кээде көчөдө салам берип калабыз, саламдашпай эле өтүп кетет да. Биз андай болбошубуз керек. Мусулман адам саламдашат. Сөзсүз. Жолуккандай эле эмес. Бизге азыр мына маданиятты тирилте элекпиз. Биз азыр только жолукканда саламдаша албай атабыз. Учурашканда. Так саламдашуу жолукканга эле чектелбейт. Коштошуп атканда да саламдашбайт эле. Экөө кетип атат. Сиз кайга? Москвага. Сиз Кореяга. Саламу алейкум, Бишкекте жолуктуңар, эми коштошуп атабыз. Коштошкондо дагы ассаламу алейкум, ассаламу алейкум.